Каардуу кыштын чучукка чейин жеткен сууна карабай, дене тарбия сабагын сыртта өткөрүүгө аргасыз Арлен Бейшенов жана классташтары жандарындагы жаңы мектеп бүтсө экен дегенде эки көздөрү төрт. Анткени Кочкор районунун Кара Суу айылында 3 жылдан бери курулуп жаткан Шапак Кырсмендиев атындагы билим уясында бардык шарттар каралган. Айрыкча класстык бөлүмдөрдү айтпаганда да ашканага, спорт жана жыйындар залдарына акыркы үлгүдөгү жабдуулардын орнотулары кызыгууну ого бетер арттырууда. Ушу 10 жылдан бери ушинтип балдар классташтарыбыз менен ушу дене тарбияны ушу жерден өткөрөбүз. Кудай буйрса, могу мектебибиз бүтүп калса, ичинде спорт комплекс жакшы нерселер бар экен. Да, окууну бүткөнгө чейин ушакта окуп калабыз, Кудайым буйрса, эмки жылга чейин бүтсө. Бир эле балдар кыздар эмес, алардын ата-энелери да чыдамсыздана күткөн бул жаңы мектептин курулушуна мамлекет казынасынан 119 миллион 602 миң сом чегерилген. Бүгүнкү анын 80%дай өздөштүгү менен ичиндеги майда барат жумуштары жасалууда. Эгер анын 323 орунга эсептелгендигин көрсөтсөк, кара суулуктардын коңушташ айылдарга барбастан өз кичи мекендеринде толук кандуу билим аларына кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Кочкор районунда азыркы күндө 3 мектептин иши, курулуш иштери жакшы жүрүп атат. Бирөөсү Ишенал Арабаев, бирөөсү Абдыкеримов мектеби, анан үчүнчүсү мына ушул Шапак Кырсмендиев мектеби жүрүп атат курулуштары. Иштердин жүрүшү жакшы, Кудай буйрса, майдын 1-ине, анан сентябрдын 1-ине ачылчу мектептер пландалууда бүгүнкү күндө. Айтмакчы, жакында жаңы конушту болуп турган Шапак Кырсмендиев атындагы орто мектептин эмгек жамааты өз күчтөрү менен Кочкор райондук өнүктүрүү фонду берген каражатка ок атуу жайынын курулушун аякташууда. Алар мындай аракеттер менен аскерге чейинки тарбия предметинин материалдык техникалык базасын чыңдап берүүнү көздөшүүдө. Антса элеттик агартуучулардын бул демдүү демилгелери айрым министрликтердин жардамдарына муктаж. Эски баягы жабдуулары бар да, баягы тирдин. Алар иштен чыгып калган, ошолоруна дагы бир Коргоо министрлигине жана башка жактардан ушул баягы бул Кочкор району боюнча азыр менимче баягы мындайлар жок да. Анан ушуну жандандырып башкаларга чоң эме кылалы деп атабыз да, үлгү кылсак деп атабыз да. Анан Ал эми жыл айында пайдаланууга берилүүсү күтүлгөн Жаңы Жол айылындагы спорт залы өрөөндө сергек жашоо образын жайылтууда миңдин бири десек болот. Мамлекет казынасынан чегерилген 56 миллион 778 миң сомго тургузулган анда спорттун 5 түрү менен машыгууга жана белдештерди уюштурууга бардык ыңгайлыктар каралган. Акыркы 2 жылдан бери республикалык бюджеттен акча каражаттар өз убагында бөлүнүп чечилүүдө. Курулуш иштери өзүңүздөр көргөнүңүздөй сапаттуу өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө бардыгы болуп 7-8 объекти өткөрдүк, Кудай буйрса. Жыл аягына чейин да бир 3 объектибиз калды тапшырууга. Чынында эле курулуштарды каржылоо жакшырганы Нарын облусу боюнча артта калган 9 айда 193 миллион 783 миң 300 сомдук курулуш монтаждоо жумуштары бүткөрүлүп, натыйжада 4 мектеп жана 1 спорт залы калк кызматына коюлду. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.